Устаз, эгер адам ичип турган учурда өтүп кетсе, акыретте акыбалы кандай болот дейт. Мишкатул Масабих имам Тибризи жана башка китептерде келет. Ла язнил муъмину хинама язни ва хува муъмин. Момун адам зина кылып аткан учурда момун болуп турбайт. Арак ичип атканда момун болуп турбайт. Уурлукта момун болуп турбайт дейт. Муну түз түшүнүп алгандар мас болуп өтүп кетсе имандан чыгат деп түшүнүп алат. Андай эмес. Бул хадистин майнысы алымдарыбыз айтат. Имам Матруди, имам Тахави, чоң алымдарыбыз. Имам Бадруттин Айни иманы күчтүү болуп туруп зина кылбайт деген сөз. Иманы алсыраганда ал зина кылат. Иманы күчтүү болуп турганча уурлук кылбайт. Иманы күчтүү болуп арак ичпейт. Арак ичип өлүп калса, ичкенге чейин капыр сөзүнө шерик кошпосо, ал адам мусулман эле, жүрөгүндө иманы бар, бирок күнөөкөр болот, чоң күнөө кылган болот. Чоң күнөө кылып өлүп калса, бул адам тобо кылбай. Көңүл буруңуз. Ахлу сунна вал жамааттын акыйдасында Алла Таалага тапшырабыз. В класстын балдары деп мен тергеп айтып коем кейде, В класстын балдары деп. Мазхаб кармаган туугандар. Алар түз эле тозокко түшүрөт. Таксыр Куранда бүткүл алымдар айткан, кечирилбей турган бир күнөө бар, бул Кудайга капыр болуп өлүү, ширк кошуу. Далил Куранда Аллах Таала айтат: "Инналлаха ла яғфиру ан юшрака бих ва яғфиру дуна залика лиман яша." Ма дуна залика лиман яша. Кудай ширк кошконду гана кечирбейт деп атат. Капыр өлгөндө. Бул бир. Чоң күнөө болуп, мас болуп ичип калганды биз жакшы деген жокпуз. Жаман, бул күнөөкөр. Бирок жүрөгүндө иманы бар болсо, Аллага тапшырабыз. Алла мээрими менен кааласа бейишке киргизет, түз тозокко түшүрбөй, кааласа адилеттүүлүгү менен тозокко салып, азаптап, күнөөсүнөн тазалап, бирок акыр түбү бейиштик болот. Эмне үчүн? Жүрөгүндөгү иманы болгон себептен. Кудай мындай өлүмдөн сактасын. Артындагылар көп садака сооп бериш керек. Эч качан тозокко деп өкүм чыгарбаңыз. Ибрахим Лаккани Жавхарат ат-Таухид деген акыйда китепте айтат, көңүл буруңуз. Ва ман ямут ва лам ятуб мин замбихи фа амруху муфаввадун ли раббихи. Ким күнөөкөр болуп, күнөөдөн тобо кылбай, бирок мусулман болуп өлсө, ал Кудайга тапшырылат. Тозоктук деп айта албайбыз. Кудайга тапшырабыз, бир аз иманы болгондор үчүн. Ошону эң чоң эрдик ошон үчүн иманда өлүү экен да.